بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу бир туугандар, жараткан мээриндүү Аллах ушул үйүнө таштаган кадамдарыбыз менен жашоодо билип билбей жасаган күнөөлөрүбүздү кечирип, акыреттеги даражаларыбызды Аллахым өзү бийик кылсын. Туугандар, бүгүнкү биздин темабыз эмне жөнүндө болмокчу? Мына ушул айтып аткан акыреттеги даражаларыбызды деп атабыз. Мына ушул акыреттеги даражаларыбыздын бийик болушу же болбосо бул даражаларыбыздын таптакыр төмөн болушу, мусулман адамдын дагы бейишке же тозокко кирип кетиши мына ушул нерсе менен байланышкан. Бул өтө зарыл тема. Бул ар бир мусулман адам үчүн керек болгон тема. Тозокко кирип калбайын, Аллахтын каарына түшүп калбайын, кабыр азабында, тозоктун азабында калып кетпейин деп өз жаны үчүн жан күйдүргөн инсан мына ушул темага аябагандай каттуу көңүл буруш керек. Туугандар, биз жашоодо бардык кылган нерселерибиз галочка үчүн болуп келип, бардык ушул багы сырткы мындай көрүнүшкө көбүрөөк баа берип келебиз дагы, анын маңызы бизди кызыктырбайт. Көбүрөөк ушундай. Ошондуктан бүгүн туугандар адамдардын ортосундагы мамилелерди карап назар сала турган болсоң, ушул пенделердин ортосундагы болгон жасалма мамилелер. Эки жүздүүлүк мисалы дейлик. Эки жүздүүлүк, калпычылык, алдамай, шылуундук, ушул нерселердин бардыгы ихласка, биздин ушул бүгүн сөз кыла турган мына ушул ихлас тууралуу сөз кылабыз. Ушул ихласка карама каршы болгон нерсе. Туугандар, шариятыбызды туугандар Аллах субханаху ва таала Куран менен жана ошондой эле өзүнүн пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды бизге пайгамбар кылып жөнөтүп, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын таалимдери менен байлап койду. Бул деген эмне? Бул дегени туугандар шариятыбызда билим зарыл дегенди аңдатат. Көпчүлүк адамдар, мусулмандар бул илимди второстепенный, экинчи мындай этапка, экинчи даражага койгон аракет кылат. Бул чоң жаңылуу. Адамдардын баарын ошол бир-эки адамга карап туруп, албетте биз мамиле мындай тыянак чыгарбайбыз да, туурабы? Мына ошол илимди артка сүрүп келген адамдардын көпчүлүгү буларды көбүрөөк действие буларды кызыктырат. То есть аракет, кыймыл, главное движение дегендей, ушул кыймыл болуп туруш керек. Бирок ошол жасалып аткан кыймыл эгерде ичиндеги камтылган маңызы, анын илими, маалыматы жок болсо, ал кандай кыймыл болот? Жаратканга бул нерсе жагабы же жакпайбы? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам үйрөткөн шариятына бул дал келеби же дал келбейби деген суроону мусулман адам узатыш керекпи? Узатыш керек болчу. Мына ушул туугандар Аллах субханаху ва таала бир Кур'андын аятында "Вама кунна му'аддибина хатта наб'аса расула", биз элчи жөнөтпөй туруп, биз адамзатын жөндөн жөн азапка салбайбыз. Туугандар, мен илгертен мына ушул адамдардын баягы ортосундагы жасаган мамилелерине ушул нерсеге бир кабылдым. Мен практикамда мындай нерсе болгон эмес эле, чындыгында баягы коробкалап көйнөктөрдү берет экен го, пакетке салып коет, коробка. Мен үйгө барып аштырып алып, мынаны кием деп, коробканын ичинде көйнөгүн кийип алайын. Аябай коос жакасы менен турат, асты жок, көйнөктүн жарымы жок. Кичинекей жакасы чоң жака турат дагы, астында кичинекей бир баланын мындай денесине дал келген ошондой кичинекей бир көйнөктү, то есть жасалма. Эми ошону базарда точкалар бар экен, сатылат экен ошол. Бул не дегени, кандай деген шумдук? Ошол эптеп бири-бирине жалганды ушу багы
конфет беріп жаш баланы алдағандай, бұл ушундай мамиледе бири-бирин алдамай, кийбейт ал көнөгүңгү ешкимге ал жөн эле ушу оборотто жүрөт экен. Мына ушул нерседе жалганда туугандар, жалганда ошол нерсе менен зачем вот адамдар бири-бирин ушу эптеп ушу пакетке салып койсо, адамдар ошону билип туруп дагы доволен кете беришет. Ушу нормально. Эртең ал коробканы да бирөөгө салып туруп, да бирөөгө өткөзүп жиберет. Так что нормально, обыденный нерсе. Бул нерсени биз как закономерное явление сыяктуу нормально кабылдайбыз. Туугандар, чындыгында бул эң жаман көрүнүш. Туугандар, иблис Аллах субханала тааланын алдында күнөөкөр болуп калды. Албетте, мына ушул адам затын, биздин адам атабызды Аллах таала жараткан кезде, ошол жаратып жаткан адам алейхиссаламды изилдеп, көзүн албай изилдеп карап, байланып карап, ошентип жүргөн иблис эле. Багы Бакара сүрөсүндө билесиңер, периштелердин ушундай Аллахка болгон кайрылуусун биз өткөн сабактарда айтпадык белек. Дал ошондой иблис айланып, мына ошол адам алейхиссаламдын фигурасын изилдеп, анын келбетин изилдеп шынтип жүрдү. Жараткан Аллах таала бул адам алейхиссаламды жаратканда, ушуну жараттырып эле, ошол эле замат, рухту берип эле бастырып жүргүзүп жиберген жок да. Ал да өзүнүн ушундай стадия этаптары менен ушундай тотал организмди Аллах таала жараткан болчу. Ушул иблистин Аллахтын алдындагы кетирген катасы, күнөөсү, туугандар, бул иблисти түбөлүк тозокко таштап койду. Иблисти мынаки а'уду биллахи минаш шайтанир ражим дейбиз. Мынаки ушул ражим деген сөз бул Алланын мээриминен алыстаган, узак болгон, Алланын мээриминен кур калган дегенди аңдатат. Ушул Алланын мээриминен куулган ражим. Мына ошол иблис багы ушундай экен, эми анын Аллахтын алдында моюн сунбай койду. Аллах субханала ва таала периштелерди сажда кылууга буйрганда, иблис сажда кылбай койду. Ушул адамга сажда кылгыла деп, бул адамдын ушундай бир кереметтүү, ушундай маклук экенин Аллах субханала ва таала белгилеп, дана белгилеп, сажда кылгыла дегенде периштелер моюн сунуп сажда кылышты, иблис сажда кылбай койду. Жараткан сурады, эмнеге сен сажда кылбай койдуң? Моюн сунбай кой. Иблис айт, өзүнүн багы моюн сунбай койгон мотивин айтты. Ана хойру минху деди. Мен андан жакшыракмын деди. Адамдан көрө мен жакшыракмын. То есть бул адамдын багы жаратуу процессин бул иблис көргөн да. Халактани мин нарин ва халактаху мин тин. Сен бул мени оттон жараткансың, муну болсо ылайдан жараттың деп, мына иблис өзүнүн туугандар ушул жерде өзүнүн бийиктигин, адамдан жогору экендигин ушул жерде көрсөтөт. Мынаки ошондуктан Аллах тааланын Куран Каримде көптөгөн аяттар бар. Иннаху лакум адуввун мубин. Силердин эң ачыктан айкын, ачык айкын душманыңар бул шайтан болот деп. Бирок ал нерсеге биз көңүл бурбайбыз. Зачем? Биз иманыбыз, биздин ошол жүрөктөгү болгон ихласыбыз ошол иблистин, шайтандын душмандыгын канчалык деңгээлде бизге кооптуу экенин биз сезбей жатабыз. Биздин душмандар азыр, туугандар, биз адамдардан көрөбүз душмандарыбызды. Да, политический оппонент, бийлигин талашып атат, секирип атат, аракет кылып атат, уюштуруп атат, там митинг, там дагы башка акча таркатып атат, башка кылып атат. Кыскасы, биз баягы көрүп аткан нерсе бүтүстүн мындай үстүртөн маалыматка ээ болуп атабыз. Туугандар, эми мына ушул жерде туугандар, мен айтайын дегеним, жараткан Аллах таалага болгон ихластын ордун айтып коеюн. Ихлас, туугандар, бул ниет. Адамдын жүрөгүндө жайлашкан, адамдын, мусулман адамдын ниети. Любой адамдын, мусулман адамдын жасаган кичинекей бир ибадатын тоодой кылып коюшу мүмкүн, же болбосо тоодой жасаган сооп, ибадатын, сооп ишин бул таптакыр жок кылып жибере турган ошол адамдын ниети болот. Туугандар, бул нерсеге биз көңүл бурбайбыз, значение бербейбиз. Эмне үчүн значение бербей жатабыз? Потому что биз бардык ушул сырткы көрүнүшкө биз көңүрөөк
көбүрөөк мына ушул сырткы көрүнүшкө басым жасап калды. Сырткы. Намаз окуду. Алланын мээнетинде жүрөбү, мээнетинде жүрөт. Сооп иш кылып атабыз, сооп иш да кылып атат, мында кылып атат, тигинде жасап атат. Сонун, машалла, зор инсан. Адамдар айтып атат, мынакей ушул нерселерди кылып атат. Бул человек болду, ошо менен доволен. Бул адам ойлонбой калды. Самый главный, эң негизги нерсени ойлонбой калды. Ал эмне эле? Мен жасаган ушул ибадатымды Аллах кабыл кылдыбы, же кабыл кылбай койдубу деген мына ушул вопрос көпчүлүк адамдын душасын терзать этип туруш керек. Ошондо кичине бул адам жүрөгүн көзөмөл кылып баштайт болчу. Потому что адамдын баягы биз айтабызбы, адам шайтан эме депчи, адамдын ою эмне дейбиз? Адамдын ою күлүк дейбиз. Муну илгерки чоң алымдарыбыз, чоң залкар алымдарыбыз айтып келген. Ушул нерсенин канчалык оор экенин күрөшүп келгенбиз дейт. Биз ошол нафс менен күрөшүп, ушул ниет менен алышып келгенбиз. Бул өтө оор деп айтып келишкен. Өтө оор. Туугандар, мына ошол иблис, туугандар, иблис Алланын мээриминен айдалды. Дагы. Анан туугандар, бүгүн азыр мусулмандар жакшы билип коюш керек. Иблис мындай сөз да бар. Иблис не дремлет. Иблис шайтан, он не дремлет. Аны мүдүрөк басып, уйку басып, мындай баягы кичине бошошуп калып, жок. Биз эс алып атабыз, биз уктап атабыз. Иблис ишин жасап атат. Потому что ал адам иблистин эң чоң мойнундагы задачасы, туугандар, көптөгөн ушу адам затын кошо тозокко тартып кетүү. Мына ошонун миссиясы ошол. Кыямат күндө бул дүйнөдө азгырылып жүрүп, анан кыямат күн болгондо, туугандар, кыямат күнү жиндерди, ошол шайтандарды Аллах Таала жараткан обликте, ошондой сүрөтүндө бизге көрүү мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондо көрөбүз шайтандарды, куйругу менен, мүйүзү мененби, же буттары капыта мененби. Мына ошондо кыямат күндө даана бар бизге көрүнөт. Мына ошондо билебиз, көрөбүз. Ошол кезде, туугандар, Аллах Тааланын бир Куранда бир аят бар: "Каматил шейтан изқалал инсани кфур фаламма кафара қала инни бариу минка инни ахафуллаха раббал аламин." Шайтан мисалы адамды капыр кылып, адамды куфрга түртүп, имансыз жашоо кечиртип, анан кыямат келип калган кезде бул дүйнөдө акыры биз деле баштайбызбы? Башыңа проблема түшүп калганда виноватыйларды издеп баштайбызбы? Ким виноват ушул биздин ушул нерсени? Сен айттың эле, сен көрсөтпөдүң белең ушул жолду. Сен айттың эле, ошон үчүн кылдым эле деп, обязательно ушундай өзүнүн ушул долясын кимдир бирөөнүн мойнуна илиш керек да. Неге? Почему? Потому что адам табиаты ушундай. Раз бар бирге жегенден кийин эми бири-бирине илиш керек. Жөн эле кете бербейт да, тура редко встречается андачы. Жөн эле кете берген, унчукпай. Мына адам заты, шайтан. Иблис айтып атат ошол кезде. Куранда келип атат бул нерсе, туугандар. Мына иблис айтып атат адамга: "Мен сени тааныбайм" дейт. Мен вообще сен менен эч кандай тиешем, эч кандай мамилем жок деп атат. Шайтан айтып атат адамга: "Мен сени желкеңден сүдүрөп, күчкө салып, мажбурлаган эмесмин" деп атат. Капыр болду, мынакей капыр болду эле, адам капыр болуп куфр менен жашап, ушул жашоосун капырлык менен өткөрүп жиберди, все, болду. Бул капыр болуп, ошондой капырлык менен жашоо өмүр сүрүп кеткенден кийин кыямат күндө келгенде шайтан айтып атат: "Инни бариу минка" дейт. Бариу минка дегени мен сен менен эч кандай байланышым, тиешем, эч кандай нерсем жок. Ничего нас не связывает. Мен сага эч кандай тиешем жок. И сенин мага эч кандай тиешең жок. Мен инни ахафуллаха раббал аламин дейт. Шайтан айтып атат: "Аламдарды жараткан кудуреттүү Аллахтан мен коркомун" деп кыяматта шайтан айтып атат. Караңыз. В отличие бизден айырмаланып, шайтан ошол иблис жараткан кудуреттүү Аллах Тааланы, периштелерин, ошол малакут, асмандар малакутунда
бул иблис кошо жүргөн болчу. Анан ойлойсуңар бул иблис, шайтан деген бул жөн эле мындай билими жок, бир караңгы, андай эмес. Кур'ан Каримде мынакей иблистин эң биринчи тактикасы бул тазинул батыл деп дайым айтып келебиз. Тазинул батыл деп келет, бул ошол калп нерсени кооздоп тартуулайт. Эми туугандар, кептин эң маңызы эмнеде турат? Мен айтайын дегеним, мынакей иблис айтып атат, мен дейт жер жүзүндөгү бардык ошол күнөө арам нерселерин баарын мен кооздоп тартуулап сен пенделериңди жолдон урам деп атат. Мынакей бир аятында. Да бир аятында иблис айтып атат, мен алардын үстүнөн, астынан, жамбаштарынан ушундай чап салам деп айтып атат. Мен атака жасайм деп атат. Сен ал пенделериңи мен азгырамын деп атат. Аларды бузамын деп атат. Бирок ошол жерде иблис чындыгында мынакей мойнуна алып ушул жерде бир нерсени айтып атат. Мойнуна алып атат. Шайтан мойнуна алып атат. Илля ибадака минхум ал-мухласин. Бир гана калыс пенделериңе менин күчүм жетпейт dedi. Мен ошол калыс пенделериңди, мына ошол нерсе, мен аларга болгон таасирим жок dedi. Мен аларга күчүм жетпейт dedi. Мына калыс ким эле? Туугандар, калыс пенде ким болчу? Ал жүрөгүндөгү ниети таза болгон. Таза бир ибадатты жасаса, ошол ибадат менен бул Алланын ыраазылыгынан башка эч нерсени көздөгөн эмес. Ал жасаган нерсеси менен дүнүйөнүн материальный кандайдыр бир пайдаларын бул көздөгөн эмес. Бирок пенде каталга жол коюучу ушундай пенде да, алсыз пенде экен. Ал ошол дүнүйөнүн материалдык кандайдыр бир нерсени көздөбөсө дагы Кудай өзү итак бермек ал адамга. Жок, бирок бул ниети бузулду. Жасап аткан ибадаты менен, жасап аткан даваты менен, берип аткан илими менен, мисалы, мына илля ибадака минхум ал-мухласин. Болгону мына ушул калыс болгон пенделериңе менин күчүм жетпейт dedi. Жана ошондой эле Аллах субханаху ва таала айтып атат, мынакей Хижр сүрөсүнүн 42 аятында: "Инна ибади лейса лака алейхим султан илля ман иттабака минал гавин." Аллах мынакей айтып атат, менин пенделерим дейт. Туугандар, менин пенделерим. Бул честь, честь да, менин пенделерим деп, менин пенделерим десе, бул биз үчүн честь да, ошол Аллахтын пенделери болуп калсын, туурабы? Азыр бир чоң бир авторитет болсо, же премьер-министр, же президент болсо, бул менин жакындарым десе, кандай сүйүнөт ошол адам? Ошол нерсеге, туурабы? Приближенный президента там жанында жүрсө мисалы, анын жүрүшү, турушу дагы, сүйлөшү да бар жерде уже башкача болуп атат. Потому что бул самый приближенный, падышанын приближенный болуп аткандан кийин өзгөрүп атат. Жараткан Аллах Таала үчүн честь, мына биз үчүн честь. Жараткан Аллах Таала өзү менин пенделерим деп атса. Мисалы мынакей имандуулар деген сүрөсүндө Аллах айтып: "Ва ибадур рахманиллазина ямшуна алал арди хамма." Рахмандын пенделери мынакей жерде жөнөкөйлүк менен жүрүшөт. Рахмандын пенделери, о паланча эменин достору, же паланчанын немелери эмес, Рахмандын пенделери. Мына Аллах айтып атат: "Лейса лака алейхим." Менин пенделериме сенин, о шайтан деп атат, иблиске Аллах айтып атат, сенде аларга доступ жок деп атат. Мен пенделериме сен үчүн доступ жок. То есть аларга сен кол күчүң өтпөйт деп атат. Султан деген сөз бул бийлик деген, өкүмдарлык. То есть лейса лака алейхим султан. Алардын үстүнөн сен калагандай жетелеп, калагандай сүдүрөп, калагандай азгырып жүргөнү сенде андай бийлик болбойт. Менин пенделерим үстүндө деп атат. А бул кандай пенделер туугандар? Бул ошол жүрөгү таза, ыхласы күчтүү болгон пенделер болчу туугандар. Мына ыхласы күчтүү пенделер. Бүгүн биз мисалы туугандар, бирөө жол салсын, бирөө суу чыгарсын, мечит салсын, медресе салсын. Биздин ушундай бир традицияга кирип калды, болду. Всё, бул адам уже бейиштин баягы билети чөнтөктө. Ал ойлонбай атат, бул мен жасаган нерсени Аллах кабыл кылдыбы? Ошол мен жасаган нерсем, ошол менет кылып ошол нерсени курдум эле, акчамды короттум эле,
ошол нерсе кабыл болдубу же болгон жокпу деген вопрос бул адамды терзайт эткен жок. Нет, бул нормально. Ол уже көчөдө жүрсө, башы асманга жетейин деп жүрөт. Баары жокту кыйратып койгондой. Всё, жаннат в кармане. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам мына ушул хадис менен туугандар. Хадис китептеринин эң чоңдору ушул нерсе менен, ушул сөз менен баштайт. Иннамал а'малу биннияти ва иннама ликулли имриин ма нава. Туугандар, мына ушул хадис бардык жасалган адамдардын амалдары ниеттерине жараша. Жана ар бир пенде үчүн эмнени ниет кылган болсо, демек дал ошол. Ким эгерде мына ушул дүйнөдө, мына кыска ушул жашоодо, дүйнөнүн короткий бир авторитетин, ушундай нерсесин көздөгөн болсо, пожалуйста. Ушул дүйнөдөгү кыска жашоодогу аброй, пожалуйста. Мына кимде ким түбөлүк акыретти көздөгөн болсо, Алланын ыраазылыгын көздөгөн болсо, андагы Аллахтын бейиши, Алланын рахматы. Мына бир хадисте келип атат туугандар, кыямат күндө сот болгондо биринчи шейит келди. Билесиңер, шахид Аллахтын жолунда күрөшүп, курал көтөрүп, ошол капырларга каршы согуш жасап, жан берген адам келди. Аллах Таала бир канча секундада бир пленканы перемотал көз алдын. Дүйнөдөгү жашоосун. Үй биле, бала чакка, бардык ушул нерсе. Сен жашооңбу? Аллах мен жашоом. Так ушул жашоону мен сага берген болчу. А сен эмне кылдың ушул? Ушундай жашоо бердим мен сага, сен эмне кылдың? Замен. Алла, мен сен үчүн күрөшүп, мынакей жан берип, күрөшүп жүрүп жан бердим. Калп айттым. Сен ал дүйнөдө адамдар сени ушундай күчтүү, коркпой, кайраттуу, вообще жолборс, арстан, кыскасы ушундай деп элдин баары макташын кааладың, мактоону каалап жүрдүң элең, ошол мактоону дүйнөдө алып бүткөнсүң. Всё болду, сен ал жасаган ушул жихаттарын сен уже мактоону элдин оозунан алып бүткөн элең, ыргыткыла тозок ыргытып. Карагыла. Биринчи тозокко кеткен адам Алланын жолуна кан төккөн адам кетти. Экинчиси ким? Алымды алып кетти. Дагы баягы несколько секунд и полный баягы алымга берилген жашоо анын көз элесинен өтүп кетти. Сен жашооңбу? Ооба, мен жашоом, Кудайым. Ушул жашоону мен бергем. Ушул жашоону мен бердим элем. Сен мен үчүн эмне кылдың десе, баягы алым айтып атат, Аллахым, мен сен үчүн шунча жыл илим окуп, анан элиңе илим таркатып, илим үйрөтүп жүрбөдүмбү десе, калп сүйлөдү. Бул укмуш чоң алым, бул шайх, бул паланча, урмат, сыйды, ушул нерсени, мактоону, элдин даңазасын сен сүйүп, өмүр кечирип, ошол кылган нерсең бардыгын дүйнөдө пайдаланып койгонсуң. Ыргыткыла тозок. Периштелер бутунан кармап туруп тозок ыргытышты. Алымды ыргытышты. Туугандар, үчүнчү ким? Бай келди. Мецана, заңыраган мечиттерди салган, заңгыратып жолдорду салган, Аллахтын жолунда кембагал, жетим, жесирлерге үйлөрдү берген, ушундай сооп иштерди жасап, анда жашоосун бир көрсөттү. Кыяматта болуп аткан ситуация бул. Сен жашооң, мен жашоом. Да мен бергем. А сен мен үчүн ушул байлык, рызкыны баарын мен сага эмне кылдым? Аллах, мен сен үчүн калп, жалган, колу бул мәрт, бул колачы, бул ушундай баягы берешен, мондай иштерди кылды, тигиндей нерселерди кылды деп элдин мактоосун сен уже дүйнөдө алып бүткөнсүң. Всё, ыргыткыла тозок ыргыт. Мына туугандар, мына ушул дүйнөдө азыр любой көчөдөгү карапайым элден сура. Кандай деп, кайсы адамдар бейишке кирет деп ойлойсуңар десе, карапайым эл биринчи мына ушул 3 категория адамга кол көрсөтүш мүмкүн, указывать этиш мүмкүн. Мынакей ушул алым, машалла, ушул Алланын дининде жүрөт, биз эч нерсе кылбай жүрөбүз. Бирөөсү айтат, мынакей Алланын жолунда бул күрөшүп, ошентип акыйкат үчүн ошентип жүрөт. Бай болсо акчаларын аяка, бияка бар жакка чачып элди жыргатып атат. Мына ушул бейишке кирсе, мына ушул 3 категория адамдар бейишке кирет деп, мына ушул 3 адамды көрсөтүшү 100%, 90% деп коелу туугандар.
Мына адамдар ушул категория адамдарга указывать этиши мүмкүн, бирок ошол указывать эткен адамдар кыямат күндө биринчи орунда тозокко кирип кетип атышат. Себеп эмнеде? Себеп жөнөкөй эле. Ниет бузук, ниет тоңдомоюнча туугандар жакшы болбойт. Туугандар, голый популизм бул акыретте кыямат күндө ошондой эле голый популизм болуп кала берет. Бул дүйнөдө может прокатывать этип кетиши мүмкүн бар. Элдин алдына келишип, там шайлоодон алдын же башка жүгүрүп, чуркап, аны кылып, муну кылып. Популизм он везде в Африке популизм дей беле. Кыямат күндө бир гана адамдын жүрөгүндөгү таза амалдар гана Аллахтын алдында кабыл болот. Мына ушул нерсени ихлас деп коет, туугандар. Аллах субхана ва таала бул нерсени ихлас деп айтты. Мен ушул жерде баягы кээ бир адамдарга мен кайрылат элем да. Знание мындай билим, илимдин значениясы бул дүйнөдө анчалык деле орду жок. Главное туугандар, главное движение результаты мондай плачевный болушун. Результат плачевный болушун. Потому что бул шариаттын, бул диндин и сенин эң, сенин кожоюнуң Аллах. Аллах сага пайгамбарды ошон үчүн жөнөттү. Пайгамбар сен кантип Аллахка ибадат кылышың керек, кандай жол менен сен Кудайга жагынышың керек, ошол нерсенин таалимдерин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам калтырып кет. Жок сен ал нерселерди укпай эле жөн эле ушу эртеден кечке, субханалла. 24 саат могул жерде эч нерседен түшүнүгү жок 24 саат мечитте намаз окугандан илимдүү адамдын 1 сааттык намазы абзел. Мына ошол кооптуу нерсе туугандар, бардык кооптуу нерсе ушу илимсиздиктен, караңгылыктан, мракобесиядан, невежестводан, мына ушул нерселерден пайда болуп келип чыгат. Айтып атабыз, экстремизм, радикализм, терроризм, мына ушул нерселердин бардыгы ошол адамдардын билимсиз усердиясынан келип чыгат. Туугандар, бул нерсени терминологиясы туугандар тахаммус деп коет. Тахаммус, то есть бул адамдын усердиясы, аябай катуу ушу берилип, вот он не знает сейчас куда вот эти все энергиясын каяка азыр Аллах үчүн каяка жөнөтүрсөм, каяка бурурсем. Хамас, вот это тахаммус деп коет. Знание жок, бирок күч көп, жаштарда шабаб шу'бату минал жунун деп өткөндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сөзүн айттык. Жаштар бул жиндиликтин бир бөлүгү деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтпады. Кан суюк кез. Кан суюк. Ошон үчүн туугандар, мына адам заты бардыгыбызга белгилүү, кан суюк болгон жаштык кесте да адам эгерде бир-эки өзүнө күнөө иштерди позволить этип күнөөгө кадам таштап койгон болсо көпчүлүк кечириши мүмкүн. Эми жаштык менен эми түшүнбөй кара, жаштыкта кылып койду да деп. 60-70ке чыгып алгандан ушундой нерсени жасап атса айтпайсың да, туурабы? Жаштык, каяктагы жаштык? Бул аксакал болуп туруп ушул нерсени жасап атса. Айтайлы, 70 жаштар дискотекага бир чал кирип кетип атса, элестетсең жасалган. Это нормально? Аллах Таалага дуа кылабыз, туугандар. Амин. Я Раббана, тaqabbal minna innaka antas samiul алим. Жараткан мээримди Аллах жашоодо билип билбестен кылган күнөөлөрүбүздү Кудайым өзүң кечиргин. Аллахым, жашоодо кетирген күнөөлөрүбүз аябай көп. Аллахым, сенден чын жүрөктөн ыхлас менен Кудайым сенден кечирим сурайбыз. Аллахым, бардыгыбыздын күнөөлөрүбүздү мына ушул мечиттин эшигинен чыгып бараткан кезде төгүлгөн абалда чыгып кеткенди Аллахым өзүң насип. Кудайым, ушул жерде кол көтөрүп отурган ар бир пендеңдин кандай дуа тилектери болсо Аллахым өзүң орундат. Перзент сурагандарга Аллахым өзүң перзент бергин. Карзга батып, карзын бере албай, кайтара албай жүргөндөргө Аллахым өзүң жеңилдик бергин. Дагы башка түйшүктөргө түшүп жүргөн мусулмандар болсо алардын түйшүктөрүн Кудайым өзүң жеңил кылгын. Я Раббана, ооруп жаткан ооруларыбызга Аллахым өзүң толук шифа бергин. Я Раббана, Кудайым, жүрөгүбүздөгү ниетибиздин бузулуп кетишинен ар дайым бизди сакта, асырагын. Бүгүн ибадат кылып, намаз окуп, сыйынып жүрүп, эртең барган жерибиз тозок болуп калышынан Аллахым өзүң сакта. Кабыр азап, тозок азабынан Аллахым өзүң сактагын. Аллахумма салли ва саллим ва барик аля набийина Мухаммадин саyyidina Muhammad ва алейхи ва сахбихи